Төө ашуусунда кар жаады. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга тиешелүү чараларды эске алууну сунуштайт. Буга байланыштуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгы айдоочуларга эскертүү жасады. Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Төө ашуусунда кар жаады. Бишкек-Ош багытындагы каттамдарды жүргүзгөн айдоочуларга жолго чыгаардан мурда унаанын дөңгөлөктөрүн кышкы шынага алмаштырып алуусун суранабыз. Ошондой эле аралыкты сактап, жанына аптечка, чынжырча, күрөк чөнү алууну эскертебиз дешти мекемеден. Шайлоо алдында жымжырттык күнү башталды. Парламенттик шайлоо алдындагы жымжырттык күнү 3 октябрда эртең менен саат 8:00 башталды. Шайлоо мыйзамдарына ылайык бул күнү партиялар жана талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө албайт. 16 партия ат салышып жаткан шайлоо 4 октябрда өтөт. Добуш берүү үчүн 2475 тилке даярдалды. Анын 35-и чет мамлекеттерде. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына ылайык добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3.523.554. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 557.856 жаран шайлоого катыша албайт. Жогорку кеңеште 120 депутаттык орун бар. Ташиев, мен наезд кылсам чатак болот деп Жеңиш Молдахматовго опурулду. Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев КТРКнын 2 октябрдагы дебатында Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматовго "Чото сен мага наездди баштадың го. Мен наезд кылсам чатак болот. Айтчы, эмнеге мага наезд кылып жатасың" деп суроо салды. Молдахматов талкуу учурунда пандемия боюнча азыр ушул студиядагы бир да партиянын өкүлү комментарий берүүгө моралдык укугу жок экендигин белгилеген. Себеби 29 жылдан бери мамлекеттин тигил же бул бутагындагы иштеп келгендер дебатка катышып жатканын айтып, алардын иштеринин жыйынтыгы пандемия учурунда даана көрүнгөнүн айткан. Орусияда журналист өзүнө өрт коюп каза болду. Орусиядагы Коза пресс басылмасынын башкы редактору Ирина Славина бүгүн Нижегород облустук милициясынын имаратынын жанында өзүнө өрт койду. Алексей Навальныйдын штабы жана база булагы кабарлагандай журналист эсине келбей жатып каза болду. Милиция өзүнө өрт койгон адамдын каза болгонун ырастап, маркумдун журналист Славина экенин тактаган жок. Буга чейин Ирина Славина Фейсбуктагы баракчасына менин өлүмүм үчүн Орусия Федерациясын күнөөлөгүлө деп жазган болчу. Бейшембиде Славина кеңсесинде ишкер Михаил Еселевичке козголгон кылмыш ишинин алкагында тинтүү жүргүзүлгөн. Ишкер Орусияда тыюу салынган уюмдун ишин жүргүзгөн деп айыпталган.